Ободолонун BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. Иранда суу ташкындан үйлөр жана адамдар жабыркап 60тан ашуун адам көз жумду. Миңдеген тургундар үй жайсыз калышты. Жаңы Зеландияда 2 мечитке кирип барып, 50 адамды өлтүргөндүгү үчүн айыпталган кишини психикалык жактан текшерүү керектиги айтылды. Адамга кам көргөн өзү башкарылуучу робот кол. Ушул жана башка жаңылыктар бул жуманын клик берүүсүндө. Ирандагы ири суу ташкында каза болгондордун саны 60тан ашты. Учурда кырсык катталган жерлерде куткаруу иштери улантылууда. Көптөгөн жолдорду суу алып кеткен жана кырсык болгон аймактарда телекоммуникация антенналары жабыркап, тургундар жарыксыз калды. Айрым аймактарда суу дамбалары толуп, дагы көп кыйроого алып келиши мүмкүндүгү эскертилүүдө. 10 миңдеген адамдар башка жакка көчүрүлдү. Алардын көпчүлүгүндө тамак аш, таза суу, чатырлар жана төшөнчүлөр зарыл болууда. Иранда ири суу ташкындар орун алууда. Мындай суу ташкындар Иранда мурун болчу эмес. Бул жолку табигый кырсык абдан коркунучтуу жана кубаттуу болууда. 23 провинция суу алдында калды. Суунун агымы дагы күчөшү мүмкүн деген кооптонуулардан улам көп провинциялардын тургундарына аймактан чыгып кетүүгө буйрук берилген. Ал эми жабыркаган аймактар катуу кыйналып калды. Аймактан чыгып кетүүнү буйрук кылышты, бирок каяка барыш керектигин айтышкан жок. Иранда суу ташкындар болуп келген, бирок азыркы суу ташкын абдан узакка созулган кургакчылыктан кийин болуп жатат. Ошондуктан бул кырсык тургундар үчүн да жана сууну көзөмөлдөгөндөргө да күтүүсүз нерсе болду. Жолдорду суу жууп кеткен. Тургундар бир нече күндөн бери үйлөрдүн чатырларында куткаруу топторун күтүп жатышат. Бизди куткарганы эч ким келген жок. Биз бул жерге такалып калдык. Иран санкциялардын айынан куткаруу иштерин толук кандуу жүргүзө албай жатканын айтууда. Фермалардагы мал дагы жабыркады. 4500дөн ашуун кой менен уй кырылып калды. Бул тоок фабрикасында суу каптаган. Эксперттердин айтымында мындай ири суу ташкынга жалгыз гана климаттын өзгөрүшү себепкер эмес. Биз көптөгөн дамбаларды куруп алдык, шаарларды тургуздук. Ошентип дарыялардын жээгине өтө жакын отурукташып алганбыз. Дарыянын жээгинде курулган бул үйлөр толугу менен суу алдында калды. Дарыялардын жээги жана жолдор кагаздан жасалган үйлөрдөй болуп урап калууда. Өтө коркунучтуу. Буга чейин суу ташкында 60 киши каза тапты. Өлкөнүн булуң бурчунда үй бүлөлөр жакындарын жерге берүүдө. Мындай жагдайга пландап, даяр турганыбызда мындай терс кесепеттерди тартпайт болчубуз. Муну алдын алуу мүмкүн болмок. Өтө аянычтуу. Жаңы Зеландиядагы 2 мечитте адамдарды массалык өлтүрүүгө айыпталган адам Крайстчерч шаарындагы сотко келди. Ага ондогон жаңы айыптар тагылууда. 28 жаштагы Австралиянын жараны Брентон Тарантка 50 адамды өлтүргөн жана 39 адамды өлтүрүүгө аракет кылган деген кине тагылган. Тарантка психиатриялык текшерүүдөн өтүүгө буйрук берилди. 3 апта мурун Крайстчерч шаарында жума намазга чогулгандар кызыл кыргынга туш болду. Террордук чабуул Жаңы Зеландиялыктарды нес кылды. Бул кыргынды дүйнөлүк коомчулук катуу айыптады. Террордук чабуулду уюштурду деп шектелген Брентон Тарантка 50 кишинин өлүмү боюнча айып тагылды. 28 жаштагы Тарант соттук угууга видео байланыш аркылуу катышты. Ал Окленд шаарындагы күчөтүлгөн режимдеги абакта кармалууда. Судья аны 2 башка психологиялык тесттен өтүшү керек деген өкүм чыгарды. Кол салуу болгон Ал Нур мечитине каалагандар келип намазга жыгылып кетүүдө. Бирок жакындарын жоготкондор жана окуяга күбө болгондор кандуу күндү унута элек. Файзал сыяктуу чабуул учурунда аман калган тургундар башкаларга ыктыярдуу түрдө жардам берип жатат. Жөн тура албай калдым. Иш менен алек болбосом кыйналам. Аман калганым үчүн өзүмдү күнөөлөйм. Жакындарын жоготкондор жардамга муктаж. Аларга көңүл бурушубуз керек.
Террордук чабуул Facebook баракча аркылуу түз байланышта көрсөтүлгөн. Facebook жана YouTube сыяктуу коомдук сайттар экстремисттик материалдардын жайылышын токтото албаганы үчүн кескин сынга кабылды. Ал аңгыча Австралия коомдук сайттар боюнча жаңы мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык коомдук сайттар экстремисттик материалдарга тез арада бөгөт койбосо, айып пулга жыгылып, жетекчилери абакка кесилиши ыктымал. Премьер-министр Жасинда Арден бул окуяны Жаңы Зеландия тарыхындагы эң каргашалуу күндөрдүн бири деп мүнөздөгөн. Жергиликтүү тургундар болсо, каргашалуу окуя алардын өлкөсүндө болгонуна дале ишенбей турушат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Брекзит жарыянын 30-июнга чейин узартууну өтүнүп, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Тускка кат жолдоду. Мэй айым парламенттеги туңуюктан чыгуу үчүн оппозициядагы лейбористтер партиясы менен макулдашууга аракет кылууда. 30-июнга жылдыруунун себеби май айынын аягында Европа парламентине шайлоо өтүп, 1-июлда жаңыдан шайланган депутаттардын биринчи отуруму өтөт. Украинада экинчи айланпага чыккан эки президентке талапкер канындагы баңгизатты жана алкоголду аныктаган анализ тапшырды. Бул алардын экинчи тур алдында теледебатка катышуунун шарты болчу. Өткөн аптадагы шайлоонун биринчи айланпасында көп добуш алган актер Владимир Зеленский атаандашына анализ тапшыруу шартын койгон. Экинчи талапкер учурдагы президент Петр Порошенко Зеленскийдин дебатка катышууга макул болгондугу аны кубандырганын айтты. Түштүк Кореяда ири өрт кырсыгы катталып, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Тилсиз жолдон өлкөнүн түндүк чыгышындагы Түндүк Корея менен чектеш Канвон провинциясында жүздөгөн имараттар жабыркаган. Кеминде бир адам көз жумду жана 4000ден ашуун адам эвакуацияланды. Өткөн жылы кышкы олимпиадасы өткөн тоолуу аймактардагы өрт өчүрүүчүлөргө миңдеген жоокерлер жардамга келишкен. Афган расмийлердин айтымында өлкөнүн батыш тарабындагы Бадгис провинциясында орун алган катуу кагылышууда ондогон аскерлер жана Талибандын согушкерлери көз жумду. Салгылашуу кече жүздөгөн көтөрүлүшчүлөр Бала Мургаб шаарынын акимиятына чабуул койгондон кийин башталган. Коргоо министри жай тургундар каза болбошу үчүн аскерлер бир канча көзөмөл пункттарынан чегинүүгө туура келгенин билдирди. Жаңылыктардан көп учурда дүйнөдө болуп жаткан негативдүү маалыматтарды угасыз. Бирок Британиядагы бир аял адамдар позитивдүү жаңылыктарды угушу керек деп эсептейт. Негативдүү жаңылыктардан чарчаган Эмили Коксхед жалаң позитивдүү жаңылыктар камтылган Happy News деп аталган өзүнүн гезитин чыгарган. Салам, менин атым Эмили. Мен чай ичкенди, печенье жегенди жакшы көрөм. Жана бактылуу гезитинин негиздөөчүсү, иллюстраторумун. Happy News же көңүлдүү жаңылыктар аттуу гезитке бир гана позитивдүү жаңылыктар жазылат. 32 беттен турган гезитте түстүү сүрөттөр камтылган маалыматтар бар. Көп адамдар аны тиркеме же веб-сайт же дагы бир нерсе деп ойлойт. Бирок бул колго кармап окуй турган кадимки гезит. Эмили Коксхедти айрым жаңылыктар көңүлүн чөктүргөндүктөн өзүнүн гезитин негиздеген. Эки нерсе психологияма таасир этерин байкадым. Алар социалдык тармак жана жаңылыктар экен. Анткени айланада окуялар гана болуп жаткандыктан анын баары ойлондурбай койбойт. Маанайым жок учурда көңүл көтөрүүчү нерселерди карап, өзүмдү жакшы сезип калам. Жана мындай нерсе көптөгөн адамдарга да жылмаюу тартуулайт. Гезитке жазылган окурмандар гезиттин жаңы санын ар 3 айда бир алып турат. Эмилинин сүйүктүү жаңылыгы кайсы? Австралиялык эң кары киши май төгүлүп кеткен пингвиндерге арнап жемпир токуп бериптир. Муну эң сонун жаңылык деп ойлойм. Адатта гезиттер аябай күңүрт жана боз түстө болот эмеспи? Ал эми Happy News гезити тескерисинче өтө түстүү. Гезитти колдон колго өткөрүү окурмандар жана өзүм үчүн жазылбаган эрежеге айланып калды. Гезитти окуп бүткөндө коңшубузга же чоң энебизге же жөн эле коомдук транспортто калтырып коебуз. Эмили 2015-жылы гезиттин биринчи санын чыгарууга акча топтой баштаган. Happy News гезитин башкы бетин сүрөткө тартып социалдык тармакка жайгаштырдым. Анан ушундай гезит чыга баштаса кандай сонун болмок деп жазып койдум. Кийин 5 адам гезитти чыгарышың керек экен деп жазды. Азыр анын 13-чү саны чыкты. Бирок гезитти басып чыгаруу Эмили үчүн дайыма оңойго турбайт. Биринчи санын чыгарып жатканда Парижде кол салуу болгон.
Мен түн бир окумда туруп алып гезитти редакциялап жатып, аны чыгара албайт окшойм деп ойлодум. Бирок франциялык бир мугалим мага Happy News гезитин аларга тийгизген таасири тууралуу жана ал гезитти мектебиндеги окуучуларына алып берүүнү каалап жатканын жазып жибериптир. Мына кептин баары ушунда болуп жатпайбы? Анткени үрөй учурган окуялар болуп жатса да, эл жакшы жаңылыкты окугусу келет. Анан эмне үчүн адамдарга жакшы жаңылыктарды таратпашым керек деп ойлодум. Ошондо болгон окуядан толук кабардар болсом да, адамдар позитивдүү маалыматтарды да окуп турушу керектигин билдим. Вилканы колдуна алган робот кол жана 3 ченемдүү принтердин жардамы менен жасалган жаңы реактивдүү костюм. Ушул жана башка кабарлар бул жуманын клик берүүсүндө. Toyota патентке байланыштуу чоң жылыш жасады. Аталган унаа чыгаруучу компания гибрид унааларын тетиктери үчүн акысыз патент бере баштайт. Жана ал 2030-жылга чейин жарактуу болот. Корпорация унаа кыймылдаткычын өзгөртүүгө жана унаанын аккумуляторуна байланыштуу 24 миңдей патент берет. Мындай кадам атаандаштыктан улам электр унааларына суроо талап көбөйүп, гибриддүү унааларга өтө баштагандыктан жасалган. Эми кадимки вилканы колдоно билген роботту көрсөтө кетели. Вашингтон университетинин изилдөөчүлөрү өзү башкарылуучу робот колду жасашты. Эптүү мындай жардамчы кол идиштеги тамак-ашты айырмалоо үчүн сенсорду жана алгоритмди колдонот. Ага буйрук берип гана башкарбастан табактагы тамакты карап коюу эле жетиштүү. Изилдөөчүлөрдүн айтымында азырынча робот мөмө жемиштерди адамдын оозуна салып коюлат. Кийинчерээк аны өнүктүрсө адамга тамакта жейдире баштайт экен. Чыныгы жашоодо Темир адам фантастикалуу фильминдеги каармандын дагы башка кийими жасалды. Британиялык жаратуучу Ричард Браунинг бул 3 ченемдүү реактивдүү кийимди жасаган. Ал кийим менен Нью-Йорк шаарында биринчи жолу эл алдында ийгиликтүү учуп конгон. Костюмдун жеңинде 2ден чакан жана артында бир чоң кыймылдаткыч орнотулуп, жалпы 5 турба реактивдүү кыймылдаткычы бар. Кыймылдаткычтар ар кандай күйүүчү май менен иштей берет. Биринчи жолу учканда кыймылдаткыч дизель менен иштеди. Берүүнүн соңунда Boston Dynamics инженердик компаниясынын заводдо колдонуучу чоң роботторун көрсөтөлү. Бул роботтор кылдаттык менен кутучаларды башка жерлерге жылдыра алат. Кутучалардын ар бири 5 килограммда чыгат, бирок роботтор 15 килограммга чейин жүк көтөрө алышат. Булар бир жагынан коркунучтуу болсо, экинчи жагынан пайдалуу экен. Эми хоккейди өзгөчө амал менен гол киргизген учурду көрсөтө кетели. Бул видео интернетте популярдуу болууда. Түштүк Кореянын хоккей боюнча курама командасынын капитаны Ли Нам Янг Азлан Шан кубогунда Индиянын дарбазачысына таң калыштуу гол киргизген. Пенальти учурунда Түштүк Кореялык оюнчу дарбазачыга карай келатып, соңку мүнөттөрдө таягы менен шайканы анын үстүнөн секиртип өткөргөн. Анын мындай укмуштуу голу 4-2 эсебинде Түштүк Кореяны жеңишке жеткирди. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Наяз Ташматов болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.